Мекенди сүйүүгө үйрөткөн таэквондо чыгыш спортунун бир түрү. Ал дисциплинаны гана үйрөтпөстөн тарбиялануучуларга моралдык жана адамдык сапаттарды калыптандырат. Таэквондо федерациясынын президенти Нуриса Мамбеталиева спорт залда негизги адам машыктыруучу болгондой эле өлкөдө да жоопкерчилик президентте болуш керек деген пикирде. Ошондо гана башаламандык жоюлуп, жыйынтык болот. Мен үчүн бир гана талапкер бар. Ал Садыр Жапаров. Биздин федерациянын региондордогу машыктыруучулар дагы Жапаровду колдойбуз деп жатышат. Ушундай оор кырдаалда чын дили менен жардам бергиси келип жатканын көрүп, түшүнүп жатабыз. Өлкө үчүн кабатырланып жатканын анын ар бир сөзүндө, ар бир кыймылында көрүнүп турат. Машыктыруучу Ринат Токтоев өлкөнүн келечегине кайдыгер каралбаган жаран катары бардык социалдык, саясий окуялардан кабар алып турарын айтат. Спортчунун айтымында президенттикке талапкерлердин кооз сөзүнө эмес, жасаган иштерине карап баа берүү керек. Эң негизгиси моралдык бийик президент болуш керек деп ойлойм. Анткени экинчисинен эмес, мен эң негизгиси ушу патриот болуш керек дейм да, өз кыргыз элин сүйүп, өз жерине күйгөн адам болуш керек дейм да. Анткени ушундай принциптер жок болсо бирдеме жасаш абдан кыйын. Ушу принципиальный адам керек да. Биз Садыр Жапаровдун боло турган, ушу кыла турган иштери ишке ашат кабыл деп ойлоп, мен ишенип, ушу мен өзүм граждандык позициям ушундай болуп атат азыркы тапта. Анткени мурунку болуп аткан иштерге уже ишенич деле жок болуп калды. Ошон үчүн мен ишенем. Ли Вячеслав бир канча жыл мурун жер тилкесин алууга кезекке туруп, жыйынтык чыкпаган соң үмүт үзүлгөн. Мамлекеттик мекемелерде кагаз иштери көп болгондуктан элдин социалдык маселелери убагында чечилбейт деген спортчу акыркы үмүтү Садыр Жапаровдо экенин айтат. Кыргызстанда кайсы мамлекеттик мекемеге кирбе, каалаган нерсеңе жооп алуу кыйынга турат. Кагаз иштери да абдан көп. Мен сөзсүз түрдө Садыр Жапаровду колдойм. Президент болбой туруп эле көптөгөн өзгөрүүлөргө алып келди. Сүйлөгөндөр да жасалма эмес. Кандай болсо өзүн ошондой көрсөтүп жатат. Садыр Жапаровдун тарапташтарынын саны күн санап өсүүдө. Алар өлкөнүн өнүгүүсү үчүн дем күч берип гана токтолбостон, жардам берүүгө да даяр экенин айтышууда. Себеби элдин тилеги тынчтык жана бакубат жашоо.